16 август Ысык Көл районунун ички иштер бөлүмүнө чөгүп кеткен жигиттин сөөгү тууралуу аймактык ооруканадан билдирүү түшкөн. Милиция кызматкерлери тарабынан күбөлөрдү суракка алуу учурунда Нарын облусунун 18 жаштагы тургуну достору менен Ысык Көл районундагы пансионаттардын биринде эс алып жаткан. Жигит көлгө сүзгөнү барып күтүүсүз жерден чөгүп кеткен. Анын жансыз денеси жээкте эс алып жаткан адамдар тарабынан чыгарылган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып жатканы белгилүү болду. Ысык Көл областунун Тоң районуна караштуу Оттук айылында жамгыр аралаш мөндүр жаап, көчөлөрдө кыян жүрдү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлады. Алардын айтымында 16 августта саат 21:30 чамасында аба ырайы кескин өзгөрүп, мөндүр аралаш жамгыр жаа баштаган. Мөндүрдүн калыңдыгы 1 сантиметрден жогору болгон. Катуу жааган мөндүр өсүмдүктөргө залакасын тийгизген, бирок сел жүрүп жана башка кокустуктар катталган эмес. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев президент Садыр Жапаровго жана УКМдин төрагасы Камчыбек Ташиевке бир канча саясатчыларды кое берүүгө өтүнөм деп кайрылды. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, менин атам Алмазбек Атамбаев жана Фарид Ниязовду кое бербей тургандыгыңыздарды билем. Анткени сиздерде жеке таарыныштар бар. Бирок төмөнкү саясатчыларды кое берсеңиз жакшы болмок. Анда Жеңиш Молдохматов, Айбек Калиев, Абдил Сегизбаев жана Равшан Бековтары бар. Алар сизге коркунуч жаратпайт. Алардын кылган нерсеси чындыкты гана айтып бергенинде. Чындыкты айткан адам эч качан бирөөдүн аркасынан бычак сайбайт. Бул жигиттер темир тор артында болсо да баары бир жаңы лидерлер чыгат. Муну моюнга алуу керек. Бул алдамчы дүйнө бир орунда турбайт. Баары тез өтөт. Бирок тарыхта калгыңыз келсе кечиримдүү жана калыс болуңуз. Кыргыздарда жакшы сөз бар. Капырлар үчүн Кудай өч алууну жараткан. Өч албаңыз, сиз андан жогору болушуңуз керек. Ошон үчүн кыргыздар Манасты кечиримдүү деп аташкан. Кечиримдүү болуңуз. Садыр Нуркожоевич, кандай болгон күндө да оппозиция болобу, мамлекеттүүлүк үчүн кыргыздарды бириктиришиңер керек. Капа болбогула деп жазды Сейит Атамбаев Facebook баракчасына. Афганистандыктар АКШнын учагынын артынан чуркап Тебелендиде калып жатышат. Видеодон көрүнүп тургандай, Кабулдун аэропортунда АКШнын учагына афганистандыктар самолетко жармашып, учуп кетүүгө аракет кылып жаткандарын көрүүгө болот. Самолет учуучу жолго чыгып көйлөнүп бара жатканда да анын дөңгөлөктөрүнө жана башка конструкцияларына жармашууга аракет кылып жаткандар көп. Кийинчерээк учак асманга көтөрүлгөндө андан кулап түшкөн адамдарды кадрлардан көрүүгө болот. Лейлек райондук сотунда аялын өзү өлтүрүүгө жеткирген кишиге айыптоо өкүмү чыгарылды. Соттун өкүмү менен Лейлек районунун 51 жаштагы тургуну өз өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча мыйзамсыз иш-аракеттерди жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылды. Такталган маалымат боюнча 9 июлда Лейлек районунда айыпталуучу аялы менен урушуп, муунтуп сабай баштаган. Бир нече сааттан кийин аял Козу Баглан дарыясына чуркап кеткен. Анын сөөгү башка айылдан табылган. Сотто ал киши күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алды. Тергөө учурунда берилген көрсөтмөлөрдү колдоду. Анын айтымында аялы каза болгон күнү аны менен уруша кеткен. Ал мыйзам өкүлдөрүнөн кечирим сурап, эркинен ажыратпоого өкүм чыгарууну суранган. Маркумдун апасы айыпталуучуга моралдык жана материалдык доомат койгон эмес. Сот бул кишиге 2 жыл 6 ай көзөмөлдө болоорун жана мамлекеттин кирешесине 250 000 сом төлөөрүн белгилеген.